Шарипович. Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайланганына жыл өтпөй жатып, айланасындагы бардык Атамбаевчил деген кадрлар ээрден шыпырылып, 6 жыл кол жеткис болуп келген айрым адамдар камакка алынды. Президент бул камоолорду өлкөнү колу туткак, эл рызкысына кол салган ыймансыз аткаминерлерден тазалоо деп түшүндүргөн. Жыл жаңырары менен президент соттук укуктук реформаны ишке ашырууга белсенип, аны үзгүлтүүгө учураткан жетекчилер катуу жазаланарын эскертип өттү. Президент элдин бийликке болгон ишенимин калыптандырууга канчалык аракет кылбасын, коомчулукта мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп байыган айрым аткаминерлерге чара көрүлбөй келет деген сындар байма-бай айтылып келет. Биз бүгүн ошондой адамдардын бири жогорку соттун алдындагы сот департаментинин директору Рустам Ибраимов тууралуу сөз кылабыз. Рустам Ибраимов кызматка дайындалгандан бери соттук укуктук ишти жакшыртуунун ордуна кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мыйзамсыз иш-аракеттерди жасап келет деген сындар маалымат каражаттарына байма-бай жарыяланып келет. Алсак сот департаментине карата эсептөө палатасынын 2015 жылга карата жүргүзгөн текшерүүсүнүн негизинде бир нече каржылык мыйзам бузуу аныкталып, жалпысынан бюджеттик жоготуулар 17,3 миллион сомду түзгөндүгүн Кабар маалымат агенттиги 2017 жылдын 14 сентябрында жазып чыккан. Ал эми Кинюс маалымат агенттиги 2015 жылдын 2 октябрында суд департаментинин аймактык мекемелериндеги оңдоо иштерине карата өткөрүлгөн тендерде 4 миллион сомдук мыйзам бузуу болгонун, буга карата башкы прокуратура тарабынан 3 кылмыш иши козголгонун жазган. Ал эми Багыт Кейжи гезити 2016 жылдын 11 майында чыккан санында суд департаменти 2015 жылы 18 даана Toyota Camry үлгүсүндөгү унааларды тендерсиз сатып алып, жалпысынан 4 миллион сомдон ашык мамлекетке зыян келтиргендиги тууралуу макала жарыялаган. Ал эми жакында эле Светлана Жумадулова аттуу айым президентке жана коопсуздук кеңешине кайрылып, Рустам Ибраимов сот аркылуу анын үйүн тартып алып жатканын айтып чыкты. Рустам Ибраимов 2018 жылдын май айында кызматтык милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн тартиптик жазага тартылып, жогорку соттун ошол кездеги төрайымы Айнаш Токпаевдан сөгүш алган. Сот департаментиндеги мыйзам бузуулар боюнча козголгон кылмыш иштер тууралуу маалымат алуу үчүн башкы прокуратурага кайрылганыбызда, башкы көзөмөл органы маалымат берүүдөн баш тартып, толук жооп алуу үчүн расмий кат менен кайрылып, аны 14 күн күтүшүбүздү айтты. Ал эми Рустам Ибраимов өзүнө карата айтылгандардын баары негизсиз деп эсептейт. Башкы прокуратура текшерди, жообун берди. Мен чакырды, мен сурады, тактап жооп бердим. Мен эч ишим жок деп аныкталды бул. Андай жазгандар көп болот го. Мисалы алып атат, минтип атат. Бул боюнча Света деген ал киши жазган экен, прокуратурага жазган экен, Совет Безопасности бүт жерге жазып атат да. Мен башкы соттуктар үчүн Кыргызстанда. Жок, кандай катышы бар? Эгерде ал банктан кредит алып туруп, карыз 10 миллион болсо, сот чечим чыгарып берсе, өндүрүп туруп, анан кийин өтүп бериле дейт, банкка өтүп берди сот кароочу. Мен эмне тийишим бар ага? Сизде ошондой күнөөлөп атат, эме кылып атат да? Жок, мисалы, жок, мен айтып берип атпаймынбы? Соттун чечими чыкты. Аткарышым керекпи же аткарбашымбы? Мен жок да катышым. Сот кароочу өзү аткарып атат. Мен үйдө өзүмө алган жокмун да, туурабы? Мен аны банкка өтүп бердим да. Бул карыз көр болсо, тиги взыскатель болсо, банкка өтүп бердим да. Рустам Ибраимов сот департаментинин директорлугуна кызматка келгенге чейин Индира Жолдубаева жана Манас Арабаев менен бирге президенттик аппараттын соттук укуктук реформа бөлүмүндө чогуу иштешип, учурдагы кызматына Индира Жолдубаеванын жардам аркылуу келгендиги айтылып келет. Учурда анын курсташы катары айтылган Индира Жолдубаева жана Манас Арабаевдер кызматынан эбак алынган. Ал эми Рустам Ибраимовдун ишмердүүлүгү текшерүүгө алынып, анын мыйзамсыз иш-аракеттерине карата укуктук баа качан берилери белгисиз.